демек Сооронбай Жээнбеков дагы жоопкерчиликти алыш керек, ал тартыш керек. Курсан Асановду келип камап коюшту. Бул эмне деген акылга сыйбаган нерсе да. Анда Садыр Жапаровду деле камаш керек да. Эгер ошол окуялар болбосо Садыр Жапаров чыгат беле. Бийликтин катасы болду да, элине дагы огат. Экөө тең генерал. Генералдык сапатка да жатпайт, эркекчилик сапатка да жатпайт да. Бардыгы эле күнөөнү келип эле каза болгон Өсөнбек Ниязбековго түртө салып жатышты да. Албетте, өлүп калган, каза болгон адамга жоопкерчиликти түртө салуу бул оңой иш. Спецназ келгенде ал таш менен атып деле эч ким өлгөргөн жок. Ал таш ошо кандай төгүлгөн болсо, ошо ойдон эле төгүлүп эле калды да. Эң өкүнүчтүүсү ошо Өсөнбек Ниязбековдун каза болгону болду. Бирок анын дагы каза болгон жагдайларын табышмак болуп атат. Качып кеткен жок. Бул кайра келет. Анан Сооронбай Шарипович ошонун аркасы менен анан баягы мындайча айтканда, орусча айтканда наламал дров. Атамбаев болбосо Садыр Жапаров президент болот беле азыр. Ошо Матраимовду ошол убакта эле Жээнбеков корголоп келген. Сооронбай Жээнбектин бийлиги кете элек болчу. Анан эки тарапты кагылыштыруу аракеттери болгон да. Садыр Жапаровдун тарапташтарына артып коймок жоопкерчиликтичи, мисалы үчүн ошолор. Мен чынын айтканда коштошком да ошондо. Камайт эле деп эле ойлогонбуз. Ата, мен баарыңарды жакшы көрөм, Дариуша сизге аманат деп. Амансызбы Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде саясий коктейль берүүсү. Бүгүн бизде конокто КСДП партиясынын расмий өкүлү, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коомдук кеңешчиси, биздин кесиптеш, журналист Кондос Жолдубаева болмокчу. Кондос, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздар, рахмат чакырганыңыздарга. Да, жакшы, аман эсен. Биз ошо сиз менен маектешүүнү эмне үчүн бүгүнкү күнгө ылайыктадык? Анткени мондай коомдук иштерден кабарыңыз бар. Дүйшөнбек Зилалиев мурдагы биринчи вице-премьер болчу, ошол киши учурда убакта анын жактоочулары сотко өтүнүч киргизип, Сооронбай Жээнбеков боюнча сотко келип, көрсөтмө берсин деген уруксат алышты да. Анан силерде кой таш окуялары боюнча ошондой пландар барбы? Ооба, биз дагы кой таш окуясы боюнча азыр соттук териштирүү башталбай жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, баягы былтыр башталып соттук териштирүү, бирок судья алмашып кеткендигине байланыштуу сот кайра кароого кетти да. Анан азыр башка судья келип, соттук териштирүү башталбай жатат. Анткени кой таш окуясы боюнча сотко ишке дагы бөлөк эки ишти кошуп койгон да. Тиешеси жок эле бир эки ишти да. Атамбаев боюнча иштерди. Атамбаев боюнча, ошо Атамбаев өтүп жаткан иштерди кошуп койгон, ошо кой таштагы жер тилкеси боюнча, анан жанагы кылмыш жолу менен алынган каражаттар табылган деген ишти кошуп койгон. Мыйзамсыз баюу дегенчи. Анан бул жакта мындайча айтканда, баягы логикага сыйбаган бириктирүү болду бул. Ал иште, эки иште Албек Ибраимов менен Аскарбек Шадиев өтөт. Ал экөө тең коомчулукка белгилүү болгондой, азыр өлкөдө эмес. Шадиев ошо Америка Кошмо Штаттарынан баш байнек алып, Чикаго шаарында жашап жатыптыр. Аны мына сотко алып келе албай жатышат. Же анын ишин башка бөлүп карашпайт, же сотко алып келишпейт. Албек Ибраимовдун каякта экенин билишпейт. Ошентип эле азыр соттук териштирүү бир жерде туруп калды да. Ошондо силерге аябагандай бир ыңгайсыздык жаратып атпайбы? Бизге аябай жаратып калды. Башыңар ачылбаган, бутуңарга тушоо, мындай улам келесиңер, кайра кетесиңер. Ошо мындай болуп атат да, 14 кой таш окуясы боюнча 14 айыпталуучу өтүп жатабыз. Башка иштер боюнча дагы бир топ айыпталуучулар. Анан баарыбызды бир залга отургузуп коюп, мисалы биз өткөндө былтыр бир 11-12 ошо альфа кызматкерлеринин көргөзмөсүн сотто окуганбыз. Соттук териштирүү башталган болчу. Азыр эми кайра артка кетти, эми кайра аны башынан башташ керек териштирүүнүчү. Бирок биз айтып жатабыз, соттук териштирүүнү кайра баштабай эле ишти кайра тергөөгө жөнөтүш керек болчу. Эмне үчүн? Анткени тергөө бир тараптуу жүргүзүлгөн. Ошол убактагы ошол эле Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилиги, ошол эле Кашкар Жумушалиевдин, Орозбек Опунбаевдин жоопкерчиликтери каралган эмес. Ошо күч органдарынын кыймыл аракеттерине эч кандай баа берилген эмес, мисалы үчүн юридикалык. Ошол жакта тергөөдө, мисалы үчүн, алардын баардыгын альфа кызматкерлерин
60-тан ашык да, ИИМ кызматкерлеринин 90-дон ашык баардыгын жабырлануучу деп таап койгон. А ошол жерде карапайым калк, жабыр тарткан, жарадар болгон карапайым калкты бирөөнү дагы жабырлануучу деп тапмак тургай кайра күнөө коюп койшкан да. Ошондуктан биз айтып келебиз, бул териштирүү башынан эле бир тараптуу баягы бийликтин заказы менен аткарылган иш болгон. Ошондуктан кайрадан муну кайра тергөөгө жиберип, баягы толук кандуу, адилеттүү тергөө иши болуш керек да. Анткени Орозбек Опунбаев бардыгына белгилүү болгондой, Жогорку Кеңештин чоо трибунасына туруп алып 5 вариантты айткан. Ошо Кой Таш окуясы боюнча чабуулду операция, атайын операциянын 5 варианты болгон. Ал 5 вариант өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен макулдашылган деп айтылган. Анан эң ушул варианты эң ыңгайлуу деп, эң туура деп табылган деген. Демек, Сооронбай Жээнбеков дагы жоопкерчиликти алыш керек, ал тартыш керек. Ошондуктан биз айтканбыз, Опунбаевди сотко алып келиш керек, Кашкар Жунушалиев. Ошол жерде операцияны башкарып жүргөн Талант Салиев болгон. Ошол убактагы УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары. Ал ошо интернеттеги тасмалар да бар, жүргөндө сүрөттөрү бар. Ал Сооронбай Жээнбековго жакын адам катары. Жакын адам катары сүрөттөлүп келет. Анан негизи эле ошо Кой Таш окуясындагы операциянын көмүскө жетекчиси ошол адам болгон деп айтабыз да биз. Орозбек Опунбаев баягы расмий түрдөгү жооптуу адам катары ал дагы келип өзүнүн баягы айтыш керек. Эмне себептен ал ошондой буйрук берди? Жээнбеков менен кандай макулдашуулар болгон? Бирок биздин билишибизче караганда, бул эми баягы көшөк артындагы сөздөр да. Ошо октябрь окуяларынан кийин же октябрь окуяларына чейин Сооронбай Жээнбеков Орозбек Опунбаевден тил кат алып койгон дешет. Мен менен Кой Таш окуясы боюнча операция макулдашылбаган деген. Бул эми силердин кулакка жеткен, биз кулакка жеткен баягы мындай кептер да, ошо кептер болуп атат да, көшөк артында кептер. Бирок эгер чындыгында эле ошондой болсо, бул Сооронбай Жээнбековдун баягы коркуп жаткандыгынан кабар берет да. Анткени чынын айтканда ошо Кой Таш окуясы боюнча мындай ишке барат беле ошо Орозбек Опунбаевдер, Талант Салиевдер өздөрү ошо президент менен ошол убактагы кол башчы менен кеңешпей туруп. Алардын деле башы эки эмес да. Албетте бармак эмес. Бул операциянын башында Сооронбай Жээнбеков өзү турган. Өзү макулдашып, өзү баягы буга уруксат берген да. Ошондуктан ал адамдын жоопкерчилиги да каралыш керек. Сотко өтүнүч киргиздиңерби, кайра тергөөгө жиберилсин деген? Жок, атайын расмий өтүнүч киргизе элекпиз, бирок айтып келе жатабыз. Анан эми азыркы жанагы баш прокурор алмашты, ошол убактагы баш прокурор мурдагы Өткүрбек Жамшитовдун дагы жоопкерчилиги каралыш керек да. Анан эми азыркы баш прокурор бүт иштер калыс каралат деп атпайбы? Эгер чын эле айтканы чын болсо, ошону чын дилден айтып жатса, анда бул ишти кайра жөнөтүш керек. Бул коомдук резонанстуу иш. Бул ишти жөн эле азыр эми соттон териштирип, соттон акыйкаттык табабыз деген бул туура эмес болуп калат да. Кайра жөнөтүп, ошол жерден териштирип, анан баягы эгерде чынында чындыкка жетебиз, акыйкаттыкты табабыз дей турган болушса, анда ошол аракеттерге барыш керек да. Экинчи тарабы боюнча сиз айтып атасыз, азыр бир нече ишти негизи коомчулукка белгилүү бириктирип салышканы, негизги фигурант Атамбаев катары карашкан үчүн ошондой болду болуш керек. Ошентсе дагы азыр Албек Ибраимовдун кайда экендиги белгисиз болсо, Шадиевдики расмий түрдө башпаанек сураганы белгилүү. Анан бул иштин тагдыры ошондо мындай бир туңгуюкка кептелип, силер эрмек болуп атасыңарбы, барып келип сотко? Ошондой болуп атат да. Мисалы кечээ деле Аскарбек Шадиевдин жактоочусу сотко өтүнүч келтирди. Менин Шадиев мен жактап жаткан адамдын ишин башка бөлүп карагыла деп. Бирок сот келип туруп эле, жок, антип бөлүп караганга болбойт деп койду. Демек, ал сотта кызыктар эмес болуп жатпайбы анда иштин алдыга жылышына.
Биз ошо бир орунда эле туруп калдык да, анан ошондой эле барып келебиз, бир жумасына бири, 2 жумада бир барабыз, баягы өзүңүз айткандай оюнчуктай болуп элечи. Эл журт келет, азыр сотту эми бир чети жакшы болду, сот ачык болуп калды. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келет, коомчулуктун өкүлдөрү, тарапташтар келип катышып кичине ачык болуп калды. Анан ошондой эле болуп атат азыр, чынын айтканда. Келебиз, жеринен кайра жылдырылат соттук кароо, кайра кетебиз. Ошондуктан бизде деле мындай ойлор туулуп атат. Эч ким азыр кызыктар эместей болуп атат да бул иштин алдыга жылышына. Тагдырын кантип чечишти билбей атышат. Ошондо балким ошондой болуп атат. Балким кандай кылсак ошо туура кылабыз. Юридикалык жактан дагы, моралдык жактан да деп балким ойлонуп жатышат. Бирок ошону айтат элек да, кайра эле тергөөгө кетириш керек бул ишти. Кайра тергөөгө кетирип, ош жерден баягы чыныгы жоопкерчиликтүүлөрдүн күнөөлөрүн аныктап, анан сотко өткөрүш керек да. Өлкөдө бийлик алмашты. Ал эми кой таш окуяларына көп деле тиешеси болбоду ал процесстин. Балким бирок наразычылык, ошол наразычылыктын биринчи чекити ошол жерден башталгандыр. Айтор шылтоосу парламенттик шайлоолордун адилетсиз өткөндүгү болду. Сооронбай Жээнбеков кулду кызматтан. Анан жаңы президентти шайладык, аты бул кечөгүнү жаңы өкмөттү дайындадык. Ошол жаңылыктардын мындай бир шарапаты силерге да байкалып атабы? Ооба, сот ачык өтүп баштады. Бул аябай чоң плюс болду да. Дагы эмнелер байкалып атат? Тергөөдө же башка да мамилелерде? Сиз мындай айыпталуучу катары өтүп аткан жаранга бир нерсе байкалып атабы? Өлкөдө өзгөрүү болуп атканы? Эми ошо жана сиз белгилеп кеткендей, соттук териштирүүнүн ачык жараяндын ачык болушу бул чын айтканда чоң плюс болуп атат. Анткени коомчулук өз көзү менен ошо тергөөдө кетирген кемчиликтерди, бул иштин канчалык саясий өңүттүү болуп жаткандыгын өздөрү аңдап көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келип. Анан башка иштер боюнча, мисалы мен азыр өзүмдүн аркамдан баягыдай аңдууларды байкабай калдым. Аңдуу такай жүрөт беле? Аңдуу жүргөнүн биз бир көрүп билип калчубуз да. Бир жака барсаң жолугушуулар болот, ал жерге бир адамдар келип, органдын кызматкерлери экенин билип эле калабыз да. Келишет, баягы сүрөткө тартат, аларды көрүп эле билип эле жүрчүбүз да. Анан кээде машина менен жүрүп калгандар болчу. Азыр мен андайды байкабай калдым. Балким азыр биз ошо кой таш окуясы боюнча өтүп жаткан айыптоочулар балким бийликке андай коркунуч жаратпайбыз. Анткени биз мисалы бул режим менен көрөшкөн жокпуз. Биз ошо Сооронбай Жээнбековдун режим менен көрөшүп, ачык оппонент болгонбуз да. Балким бул бийлик бизди оппонент катары көрбөйт, же бизден баягы коркунуч көрбөй жатат да. Ошондуктан мен өзүмө болгон ошолорду байкап жатам. Тергөө иштери боюнча мисалы баягыдай эле десем болот. Ошол эле 5-и, 6-сы, 9-унда болгон окуялар боюнча. Ошол эле Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, Курсан Асанов, Темирлан Султанбековдорду бийлик бирок ошол убактагы бийлик, анда Сооронбай Жээнбеков бийлик болуп турган ал кезде да. Жапаровдуку келелек болчу. Келелек болчу, бирок азыр деле иштер токтогон жок да. Ал жерде органда иштеп аткандар толук алмашкан жок да. Толук алмашкан. Ошондо болуп атат да, мисалы башчылар алмашат дагы, система калып атат. Ортоңку звенодогу адамдар калат, көп нерсени системада бийликтин ошол адамдар чечет. Ортоңкулар. Алар келет дагы баягы докладдарды алып келет башчыларга. Маалыматты алып жүрүүчүлөр ошолор. Ошолор да баягы докладдарды алып келет, бул мындай тигиндей деп маалымат берет дагы, анан ошондо анан баягы иш кайрадан эле кетип атат да. Мисалы үчүн Курсан Асановду келип камап коюшту. Бул эмне деген акылга сыйбаган нерсе да, логикага жатпайт. Эгерде ошо Курсан Асановду 5-и, 6-сында МВД ийимди басып алды деп атат имаратын, анда Садыр Жапаровду деле камаш керек да. Өкмөт үйүн басып алды деп. Бул кандай логикага жатат да? Бирок Садыр Жапаровду биз жек көрсөк дагы, жана чимкириктесек дагы расмий орган Жогорку кеңеш 3 ирет шайлады да. Жо, бирок ошол убакта мисалы үчүн 5-6-сындагыны карап атышпайбы? Андан кийин деле
мындайча айтканда 5-6-сында эгер ошол окуялар болбосо Садыр Жапаров чыгат беле. Ушул бийлик келет беле. Келбейт болду. Келбейт болчу да. Ошон үчүн 5-6-сы боюнча козгогон иш өзү бул туура эмес иш да, чынын айтканда да. Бул эмне? Ошондо өзү мына Садыр Жапаров инаугурацияда атайын расмий киришип жатып президенттик кызматка сөзүндө сүйлөп жатат. Мурдагы бийликтин туура эмес кылган ишинен нааразы эл чыгып, нааразы болгон эл 5-6-сы болду деп атат. Анда 5-6-сы боюнча эмне кандай иш козгоп, ошол жакта массалык башаламаттар болду, бийликти басып алуу аракеттери болду деген иш козгоп атат. Бул өзү туура эмес да, бул ишти бул ишти жабыш керек. За отсутствием состава преступления депчи. Анткени анда эгер ошондой боло турган болсо, анда азыр бийликте отурган адамдар дагы жоопко тартылыш керек да. Анда элдин нааразычылыгы элдик толкундоо деген логика жоголуп кетет. Логика жоголуп кетип атат да. Анда эмне үчүн Үмүтбек каза болду? Эмне үчүн ошондо ончакты жарандарыбыз жаракат алып, адилеттүүлүк үчүн чыгып күрөшүп, Жээнбековдун режимин кетирди? Кашкар Жунушалиев, Орозбек Опунбаев, башка органдар, башка жооптуу болгон адамдар калды, экөөнүн дайыны жок. Кой Таш окуяларынан улам качып кетти деп ойлойсузбу? Силер ошол күндөрү октябрден алалы, ошол 5-октябрдан 9-10 чейин дейли, ошол маалда Атамбаевдин коркунучу жогору болуп кетти. Алар эмнеге качып кетти? Алар биринчиден ошо чын эле Кой Таш окуясы боюнча алар туура эмес иш кылган, алар өздөрү билген аны. Эгер бийлик алмашса, биз аманга албайбыз, жоопко тартылабыз. Ошо Кой Таш окуясы боюнча абакта жаткандардын ордуна биз барабыз деп алар татынакай эле билишкен өзүнүн күнөөсүн, айыбын. Экинчиден, ошо 5-инде мисалы аянтта калкып эл турганда дагы эле баягы бийликтин катасы болду да, элине дагы угат. Ошол эле Кашкар Жунушалиев берди дагы буйрукту. Ошол жерде УКМКнын кызматкерлери да жүрдү. Анан баягы эл толкундап, дагы адам каза болду. Дагы адам каза болду. Башкача нукка бурулуп, элдин жеңиши болуп баратканда алар сезди дагы. Эми так аманга албайбыз деди дагы, анан өлкөдөн чыгып качып кетишти. Бул эми мындайча айтканда аябай эркекчилик жатпай калды. Эркекчиликке жатпайт. Анткени өзүнүн кызматкерлерин салып берип коюп туруп, ошо сен башчысыңбы, сен ошол адамдарды, ошол кол алдындагы адамдардын, командаңдын алдында сен жоопкерчиликтүүсүң. Аларды салып берип коюп туруп, өзүнүн керт башын ойлоп качып кеткен. Бул генералдык, өкө тең генерал. Генералдык сапатка да жатпайт, эркекчилик сапатка да жатпайт да. Буйрукту берип коюп, былгытып, кылгыктын баарын кылып койгон башчылар керт башын ойлоп качып кетти. Жакында интернетке альфа жоокерлерине бир мындай башкача бурчтан, башкача көз караштан карай турган видео чыгып кетти да. Анан ал жерде мындай Атамбаевдин үйүндө мындай айтканда күбөнү эле тергөөгө алып келүү үчүн коридор түзүп бериш керек болуп барган жоокерлер карапайым адамдарды сабап атышат да, кадимкидей эле, ачык элечи. Өздөрү видеого тартып. Анан ошол окуя боюнча силер сотто, тергөөдө кандай аракеттерди көрүп атасыңар, өзүңөрдү коргоо жактоо тарапта? Биз ошо өткөндө Замир Жоошев жактоочу айтып өттү, бизде видео тастыктоо бар. Ошол Альфанын командирлери стрелять на поражение деген буйрук берген дейт да, ачык эле аткыла дегенчи. Анан ушул чыгып кеткен тасманы дагы биз ойлоп атабыз, ошо балким УКМКнын кызматкерлери өздөрү эле чыгарып жатышат. Өздөрүн коргоо максатындабы? Балким. Кайсы бирөөлөр, Анткени ошол жердеги сабап жаткан врач, экс-президенттин ошо дегустатор врачы, ал адам жөн эле күнөөсүз. Ал бир эле эпизод ошол сабалгышы. Канча эл ошол жерде ок жеп сабалды. Мисалы үчүн ошонун үчүн да биз айтып жатабыз да, альфа кызматкерлеринин кыймыл аракеттерине дагы юридикалык баа берилиш керек. Канчалык түрдө алар ошол жерде
мыйзам чегинде иш алып барышкан, операцияны жүргүзүшкөн. Анткени ошо куралсыз адамдарга ок атып күч колдонуунун канчалык түрдө мыйзамдык баягы зарылчылыгы бар, муктаждыгы бар эле да. Анан ошондуктан жанагы сөздөр чыгып атпайбы, коомчулук карап жини келип, мисалы үчүн ошол жерде жүргөн жөнөкөй жарандардын кыжыры келип калганда, жөн турган адамдарды келип автоматчан келип атып, буларга сооп болду, рас эле болду деп. Бирок эми алар катардагы, алар дагы жоопкер катардагы. Аларга буйрук берди, алар буйрукту аткарып атат. Ошонун башчыларына кеп ошолорду да, ошолордун жоопкерчилиги. Мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, жана 11-12 Альфа кызматкерин суракканга жетишип калдык соттон мурдагы жылы деп, былтыр деп. Ошондо баардыгы эле күнөөнү келип эле каза болгон Ниязбековго түртө салып жатышты да. Мисалы үчүн Альфанын атайын кызматтын командирдин орун басары болчу. Ал командирдин орун басары болчу. Бирок тияка жетекчи болуп барган. Командири да барган экен. Альфанын командири Жыргалбек, фамилиясын унутуп жатам. Жанагы видеодо жүрөт ал киши. Жанагы видеодо жүрөт ал киши. Ал киши барган экен, барса, демек командир ошол жерде жоопту да ошол операцияга. Анын баардыгын эле келип, жок, ошол Үсөнбек Ниязбеков ошол башкарган операцияны, ошол буйрук берген деп эле жатышат да. Албетте, өлүп калган, каза болгон адамга жоопкерчиликти түртө салуу бул оңой иш. Ошол жерде чыныгы буйрук берип жүргөн, мисалы үчүн ошол эле Альфанын командири же ошол эле Талантбек Салиев, алар жоопкерчиликтен алыстатуу аракетин көрүшкөндө, тергөөдө да ошондой болгон. Бардыгын эле каза болгон Үсөнбек Ниязбековго мына ошол буйрук берген, ошол башкарган деп коюшту да. Ошон үчүн жана видеолорду тергөөгө бербей атыштыбы? Ошон үчүн мындай болду. Бул эми расмий түрдө тартылышы керек да. Альфанын кызматкерлеринин ар биринин башында каскасында видео камера болот, тасма тартып турган. Бүт бардыгы эле келип эле сотто каякта каскаң десе, жоготуп ийдим, качып баратып, шамал учуруп кетип, жок, анан барып катып койсом, эме урдап кетти деппи? Мылтыгымды таптым, бирок каскамды таппай калдым деп эле баары айтышат да. Бул эмнеден кабар берет? Бул ошо өздөрүнүн мыйзамсыз кыймыл аракеттерин жаап жашыруу аракетинде булар атайын ошо видео тасмаларды жок кылышкан. Каска жоголуп кетти депчи. Болбосо ошондой бир эле эпизод, жана Эрмек Кожохметовду сабап аткан эпизоддун канчасы чыгат да ошо кыймыл аракеттеринчи, элге көрсөткөн зордук, зомбулуктун. Ошондон коркушуп алар атайын видео тасмаларды жоготушкан. Бирок мына бир эпизоду чыгып кетти го. Демек, башка да эпизоддор бар да. Алар дагы эми жакында бир жарык көрүп чыгат болуш керек да. Сиз айттыңыз азыр өзүңүздүн сөзүңүздө, куралы жок элге ушундай куралды бастырып киришти өзүнүн элине депчи. Анан ошо кой таш окуяларына күбө болгон, айыпталуучу болгон бир нече адам менен ушул маектин чегинде маектешип көрдүк да. Баарынын эле пикири ошондой болуп атат. Бирок комментарийге жазган элдин пикиринде жанагы бир КамАЗ ташты эмнеге төктүрүп койдуңар, силерде деле ошондой ниет болгонда жок дегенде таш менен урушабыз, атышабыз деген деп атышат да. Сиз ошол күндөрү ошол очокто жүрдүңүз да, кандай эле, эмне максатта жанагы үйдүн алдына, дарбазанын алдына таш төгүлдү эле? Таш төгүлгөндө ошол жерде экс-президенттин үйүндө иш чарба менен алек болгон адам бул курулуш иштерине жарай турчу таш деп айткан. Бирок мындай карап келгенде, балким ошол ташты баягы коркутуу, сес көрсөтүү түрүндө түшүрүп койгондур да. Ошол Альфа келгенде, спецназ келгенде, ал таш менен атып деле эч ким өлгөргөн жок. Ал таш ошо кандай төгүлгөн болсо, ошо ойдон эле төгүлүп эле калды да. Анан мен ошо ойлойт элем, балким ошо сес көрсөтүү түрүндө эле болгон. Эми баягы таш менен куралга каршы чыгуу бул деле баягы анчалык деле тобокелге. Бирок кыргыздарбыз да, билесиз, уралы дегенде. Бирок чынын айтканда,
ошол жердеги адамдар бардыгы эле аны күткөн эмес да, ошо чындыгында эле ошондой болуп кетет. Куралдуу келип алып кетишет депти. Куралдуу келип баягы элге ок атат депчи. Алардын келиши дагы мындай болуп атпайбы? Эми эгер чын эле аны жөн эле тергөөгө күбө катары алып кете турган болсо, эмне үчүн күндүз келбейт? Эмне үчүн эрте менен келип, эл жокто эле келип алып кетип калбайт? Мүмкүнчүлүк толук болгон. Бул атайын чагым болгон да. Так ошо эл топтолуп турганда келип, элге ок атып, эки жак кагылышсын, чуу жаратыш керек болду. Мына Атамбаевдин тарапташтары каршылык көрсөттү деген. Анан мисалы үчүн жана айыптар тагылып атпайбы азыр бизде? Менде мисалы үчүн жети берене бийликти басып алуу, күч менен басып алуу аракеттери деген. Анан койташтан туруп алып кантип бийликти басып алабыз дедик эле. Башаламандыктарды уюштуруу деп атат. Койташта экс-президент үйүндө жатат. Эл анын үйүнө келип атат. Башаламандык үйүнүн ичинде болду. Үйүнүн ичинде башаламандыктар тигилер өздөрү келип уюштуруп койду дагы, анан башаламандыктарды уюштурду деп дагы айыптар тагып атат да. Бул жөн эле чагым болгон. Атайын алып келет Альфа кызматкерлерин, чагымды уюштурат ошо жерден, эки тарап кагылышсын, эл каршылык көрсөтсүн. Мына Атамбаев күч колдонуп бул каршылык көрсөтүп атат деп туруп, мисалы үчүн Батыкаевдин иши боюнча эле аны жапканга ошол убакта төргөдө мисалы баягы жетишсиз болгондур. Бийликке ошол убакта Атамбаевди элге желмогуз көрсөтүү. Кошумча тарапташтарын Атамбаевди өзүн. Бийлик максатына жетти ошондой? Кандай ойлойсуз? Жетти. Жек көрсөттү. Албетте элде калды. Атамбаев да ошондой эмнеге Койташка отуруп алып келбейт, эмне үчүн элди топтоп алып каршылык көрсөтөт деп, албетте жана фейк троллдор дагы коомчулук пикирди жаратып койду, иштеди. Анан эң өкүнүчтүүсү ошо Үсөнбек Ниязбековдун каза болгону болду. Бирок анын дагы каза болгон жагдайларын табышмак болуп атат да. Аны дагы таап изилдеп чыгыш керек. Мисалы, ал ошо көргөзмөлөрдө эле жүрөт, 84 томдун ичинде ошол эле Альфа кызматкерлеринин көргөзмөлөрүндө Үсөнбек Ниязбеков биринчи кабатта дивандын жанында элден каза тап, колунан каза тапкан депчи. Бир адам, белгисиз адам келип, ошо өздөрүнүн эле автоматын тартып алып, ошо менен аткан депчи. Анан эле келип эле кайра тергөө, жок бул Атамбаевдин жана СВДсынан каза тапты деп бурмалап экспертизаны Атамбаев менен Атамбаевдин жан сакчысына бул күнөөнү илип койду да. Бул дагы коомчулукка Атамбаевди жек көрсөтүү аракети болду. Мына бул Атамбаев бийликти басып алып, башаламандыктарды уюштуруп бийликти басып алам деп, жада калса ушинтип адам өлтүрүп деп жек көрсөтүү аракетин кылышты. Азыр эми Сооронбай Жээнбеков үй бүлөсү менен араб өлкөлөрүн көздөй чыгып кеткени белгилүү болду. Бул эми дал келүү беле же чын эле таасири болду, жана сотко күбө катары чакырылгандан кийин болуп атат да. Качып кетти деп ойлой элесизби? Эми бул Сооронбай Жээнбековдун өлкөдөн чыгып кетиши албетте күмөн туудуруп атат да коомчулукта. Кайтып келеби, качып кеттиби деген. Бирок мен ойлойм, качып кеткен жок. Бул кайра келет. Дагы эле ошо көшөк артындагы сөздөргө ылайык ошо Арабиядан барып Кыргызстанга баягы жардам инвестиция тартуу үчүн кетти деген сөздөр болуп жатат да. Мисалы үчүн ошол эле социалдык түйүндөрдө, ошол эле мисалы жогорку кеңеште дагы сөздөр жүрүп жатыптыр, ошондой болуп атат депчи. Анан мен ойлойт элем, балким чын эле ошол чындыкка жатат. Анан азыр качып кетти дегенден мен алысмын да. Анткени да ошол жана Үмүт кыймылы дагы арыз менен кайрылбадыбы Сооронбай Жээнбеков жооп берсин 5-6-сында болгон окуяларга депчи. Анан ошого дал келип калды. Күбө катары Зилалиев мына билдирүүсүн таратып, күбө катары сотко чакырып келбей калды. Ошон үчүн бул качып кетти деген сөздөр жүрүп жатат, бирок мен ойлойт элем, качкан жок, келет болуш керек кайра депчи. Эми Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевдин тиреши жөнүндө көп эле жаран ойлонот болуш керек. Алардын катарында мен дагы. Сиз акыркы
ошол окуялардын очогунда негизги чечим кабыл алуучу адамдын көбүрөөк жанында болдуңуз, Алмазбек Шаршеновичтин да. Ушунча элди бора кылбай экөө мындай бир башкача жол менен чечүү конфликттерин да. Эң негизгиси эми баары бир экөөнүн жеке ортосундагы конфликт болду го дейм. Анан ошондон анан башка жагдайлар чыкты да. Ошо экөө ушундай, ошол эле мисалы сиз өзүңүз кичинекей кызды тарбиялап келаткан жалгыз бой энесиз да. Ошол эне деле 2 жыл аябай оор болду. Мен көп эле көрдүм да сиздичи тергөөдө жүргөнүңүздү, кыйналганыңызды. Анан ошого окшогон далай адам мындай азап тартты да. Ошол эле Үсөн Ниязбековдун энеси сотко келип буркурап жана ачуусунан көрүнгөн сөздү айтып атат азырчы. Анан ошондой нерсени болтурбай коюу аракети болдубу экөөнүн ортосунда? Болгон. Ошол 2018-жылы 31 мартта ачык башталбадыбы бул? Терешүү съездде башталды. Экс-президент ачык айтты. Ошондо эгерде Райым миллионго окшогон достор болсо, анда Кыргызстанда адилеттүүлүк болбойт деди. Анан ачык терешүү башталды. Бирок ошол эле учурда ортого түшүп экөөнү жараштыруу аракеттери болгон. Ошол эле депутаттар Сооронбай Жээнбековго бир нече жолу кирип кой сүйлөшкүлө, ынтымакка келгиле деген аракеттер болгон. Бирок ал тараптан, Сооронбай Жээнбеков тараптан мындай кадамдар, алдыга жылуу кадамдары болгон жок да, баягы эмеге барууч. Анткени ал убакта адам өзүнүн баягы эйфорияда турган, өзүнүн күчүн, бийликтин күчүн сезип турган. Анан ошол убакта дагы жанындагы дагы кеңешчилердин дагы иш аракеттер болуп калды окшойт. Аягына чейин чыгыңыз, сиз өлкө башчысыз, бийлик сиздин колуңузда, сиз көрсөтүңүз өлкөдө ким кожоюн экенин деген балким кеңештер болду. Анан Сооронбай Шарипович ошонун аркасы менен анан баягы мындайча айтканда, орусча айтканда наламал дров жөн эле эме болуп калды да. Ал дагы ошо кеңештердин балким өзүнүн дагы жеке таарынычтары болуп калгандыр балким экс-президент Алмазбек Шаршеновичке. Анан албетте эки адам өзү чечүү алса, өлкөгө дагы бир нече адамдын тагдырына дагы мындай оор болбойт эле. Бирок эми демек окуя ушундай нукта кетсе, ошондой болуш керек болчу анда. Кудайдан Бул демек анда бир сабак да. Демек мунун артында дагы бир чоң өзгөрүүлөр балким. Мисалы үчүн биз азыр мисалы үчүн айтып жатышат. Коомчулуктачы пикирлер жаралып жатат. Андан көрө ушу Сооронбай Жээнбеков эле калса болмок экен. Эми эмне болду? Кайра эле баягы таз кийип өскө келип атабыз деп мына акыркы могу өкмөттүн курамы боюнча нааразычылыктар жаралып, структурасы боюнча эмне болуп баратат, каяка баратабыз дегенчи. Анан бүт өлкөдө болуп жаткан окуялар бул жөн эмес да. Демек аркасында мунун чоң бир бурулуштар бар. Кыргызстан башка, таптакыр башка өлкө болуш керек да. Чыныгы баягы адам укуктары мыйзам сакталган, өнүккөн бир башкача өлкө болот деп мен ишенем да. Мындай караганда ошо эки адам эми экөө тең президент, бири экс-президент, бири иш аракеттеги президент болчу да. Анан бирок алар деле Кыргызстандын эки жараны. Сизден, менден айырмаланбаган эки жарандын ич ара бир кайсы бир таарыныч, конфликт, мындай чече албай калган бир тиреши барып туруп Кыргызстанды парламентаризмден президенттик башкарууга буруп салды. Ошону экөө ойлонот болду экен. Мага кызык да ошол. Эми бул суроолорду мен Сооронбай Шариповичке же Алмазбек Шаршеновичке берсем туура болмок, бирок азыр экөө менен тең маектешүүгө бир аз мүмкүн болбой турат да. Ошон үчүн сиз көбүрөөк жана узкий круг деп коет, ошол жерде жүрүп калдыңыз. Анан мага кызык болуп атат да, ошондой ойлор болдубу бул кишилерде, болгон жокпу дегенчи. Мисалы үчүн Алмазбек Шаршенович экөөбүз деле сүйлөшүп калчубуз да, ал өкүнчү баягы
чынын айтканда ал элдин алдына чыгып деле канча бир нече жолу кечирим сурады, өзүнүн кетирген. Менин эң чоң катам Сооронбай Жээнбековду бийликке алып келгеним болду. 9 октябрь күндө айтты. Андан мурун да форумда да бир нече жолу анан мындай жеке сүйлөшүүлөрдө деле өкүнүчүн айтып калчу да. Бирок мен жана айтпадымбы, мунун аркасында бир чоң бурулуш болот. Жөн эле болгон окуя эмес депчи, бул сабак. Кыргызстанга да, кыргыз элине да, коомчулукка да деп. Демек биз дагы бир жолу ынанабыз. Президенттик башкаруу бизге жарабайт. Биз ошо парламенттик башкаруу менен эле кетебиз, ошол жол менен кетиш керек дегенге дагы бир жолу ошол ынанып ошого келебиз деп ойлойм да. Мунун аркасында ошо айтып атпаймынбы, коомчулук баягы чоң бир сабактан өтөт да. Анан Алмаз Шишинич деле аны ойлонуп жатса керек азыр өзү. Анан ал адам тарыхый инсан. Анын орду тарыхта чоң. Канча мындайча айтканда кээ бирөө жаман көрөт, кээ бирөө жакшы көрөт дегендей. Бирок ошого карабай бул адамдын орду чоң. Анан ошол эле мисалы үчүн Садыр Жапаровду алып келгенде. Атамбаев болбосо Садыр Жапаров президент болот беле азыр. Ошол эле позитивдүү жагынан караганда. Мындай позитивдүү жагынан караганда Садыр Жапаров деле өзү ойлонсо да азыр. Ошол убакта мисалы үчүн Садыр Жапаровду камап ошо куугунтук болуп, ал деле мына мисалы үчүн мен куугунтукка кабылдым деди да, саясий куугунтукка. Саясий салмак кошуп берди деп атат. Саясий салмак кошуп берди. Ал мисалы үчүн Садыр Жапаров өзү деле айтып жатат, мен түрмөдө жатып, жана тарапташтарды чогултканга революция жасадым деп жатат, мүмкүнчүлүк болду депчи. Демек Садыр Жапаров ошо түрмөдө жатпаса, ошол жолду басып өтпөсө, кыйынчылыктарды башынан өткөрбөсө, азыр ушул тагдырга туш келмек беле. Мондай элдик лидер деңгээлине өсүп жетти. Ушул деңгээлге өсүп жетип, азыр ушул деңгээлге жетип, өлкөнүн башында туруп калмак беле. Бул суроо да, ошондуктан ар бир окуя бири-бирине байланышат да. Ошону алып караш керек да. Ар бир окуянын сабагы да бар. Ар бир окуянын сабагы бар, ар бир окуянын дагы причинно-следственная связь деген болот да. Ар бир окуянын өзүнүн кесепети болот да. Анан Алмаз Шишиничтин аны мына урушкандар да бар, мына колдогондор да бар. Бирок бүт кылган кыймыл-аракеттер, азыркы жүрүп жаткан процесстер, өлкөдөгү бардыгы келип эле, мен ойлойм, жакшы нерсеге алып келиш керек. Анткени ушунча кыйынчылык, ушунча немеден өтүп туруп, адам коомчулукта биздин адамдарда аң сезими да өзгөрөт да. Азыр деле өзгөрүп баштады. Мына карап, бүт бардыгы баягы салыштырып башташты. Эмне үчүн парламенттик жакшы, эмне үчүн президенттик жаман экенин өздөрү баягы иш жүзүндө көрөт да. Аны дагы көрүшүбүз керек. Аны дагы көрүшүбүз керек да. Дагы бир учур боюнча сизден сурабай кое албайм. Ошол 31-марттагы партиянын КСДПнын съездинде Атамбаев мындай бир ага чейин көрүшөр сөз болуп атты, анан ошол жерде агынан жарылды. Ошо сиз айтып өттүңүз, жана Райым Миллион дегендер жаныңда болсо, сен анда тууганчыл бийсиң деген нерсени айтты го. Анан ошол Райымбек Матраимов деген фигура жөнүндө мындай ойлор келет да. Ал деген Атамбаев өстүргөн кадр болгон жокпу? Учурунда ал киши өкүнөбү мындай учурунда ошондой элементтер бар экенин көрбөгөнүнө, же көрсө дагы көз чумганына, же учурунда чара көрбөгөнүнө өкүнөбү? Себеби ал Атамбаевдин кадры болчу да ал киши. Атамбаевдин убагында ошол чечүүчү кызматтарга, чечүүчү немелерге отурду да кызматка. Бирок Атамбаев аны менен жеке тааныштыгы, байланышы болгон эмес да. Ошол маалда эле ал Жээнбековдун мындай бир колдоосунда келаткан адам. Ал мындай болгондо менин баягы билишимче, Ошто Сооронбай Шарипович Жээнбеков губернатор болуп турганда, ал Райымбек Матраимов ошол жерде таможнянын башчысы болуп турган, түштүк боюнча. Анан ошол жерде эле экөөнүн байланышы болуп калган деген сөздөр бар да. Ошол жерде эле Сооронбай Жээнбеков аны баягы калкалап, аны өстүргөнгө аракет кылган. Жанагы бир телефон кейт деп Темир Сариев менен Бекназаровдун ортосундагы бир чыгып кетти эле го сүйлөшүү. Ошондо жана Матраимов жөнүндө сөз болуп жатат.
аны ушу Матраимовду ошол убакта эле Жээнбеков корголоп келген. Ушул калкалап келген да. Анан Жээнбеков Атамбаевдин жакын досу болгон. Эми Атамбаев баягы досуна ишенет да. Анан келип анын жанындагылар баягы ошон үчүн баягы жандагы адамдардан чөйрөсүнөн көп нерсе көз каранды болуп калат экен да, алардын кыймыл аракетинен, алардын сөзүнөн. Анан досуна анан кантип ишенбейт, же өзү тааныбаса келип баягы досу да башкалары балким аны корголоп калкалап келишкен. Атамбаев өзү айткандай, анын сөзү боюнча ал иштерди билген эмес да. Мен эми ал убакта иштеген эмесмин жанында, билбейм. Анын сөзү боюнча эле ошол убактагы иш аракеттер боюнча эле айта алам да. Буга чейин мен Канат Сагынбаев менен да бир нече адам менен сүйлөшүп маектешип көрдүм. Анан Курсан Асанов дагы көп айтып атат өзүнүн маектеринде. Ошол башалмандыкты пайдалануу менен чын эле Атамбаевдин көзүн тазалоо аракети болду эле. Сиз ошол күнү жанагы эшиктин броюнда болгон эшиктин ар жагында бар болчусуз да. Чындыгында эле ошо 9 жана аянтка түшүп митинг болбодубу? Ошол жерде 8 күнү түнү маалымат форумга келип түшкөндө 9-унда Атамбаевга кол салуу болот экен аракеттери деген. Бул кол салууну атайын кызмат уюштуруп жатыптыр деген. Анан чындыгына келгенде балким ушул жерде атайын кызмат ошол убакта Сооронбай Жээнбековго дагы эле баш ийип турган. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги кете элек болчу. Анан эки тарапты кагылыштыруу аракеттери болгон да. Пайдаланып ошол ызычуудан. Ошол убакта аскер күчтөрүн шаарга киргизе башташпады беле? 8 түнү эле уже киргизе башташкан деген маалыматтар бар да. 9 ошондон кийин ызычуу болгондон кийин аянтта андан кийин анан Сооронбай Жээнбеков өлкөгө өзгөчө кырдаалды киргизди да. Бирок даярданып коюшкан эч эле 8 түнү дейт да. 9 атайын ошо чагымды уюштуруп, аянтта эки тарапты кагылыштырып, анан аракетти жасап, ошо экс-президентке кол салуу аракетин жасап, бири-бирине баягы шылтоо кылып коймок да. Мисалы үчүн Садыр Жапаровдун тарапташтарына артып коймок жоопкерчиликтичи, мисалы үчүн ошолор кылды деп. Анан эки тарапты ушу кагылыштоо аракети болгон, бирок ошол жерге барган саясий лидерлер акылдуулук кылып кетип калышты. Анткени алардын оюнда жок болчу барып элди кагылыштыруу же бир башка күч аракет менен барып бийликти басып алуу деген элди баягы өлкөнүн мыйзам талаасына кайра кайтып келүүсүн талап кылып барганбыз да. Ошол жерге барып Сооронбай Жээнбековдун Жээнбеков бийликте кетсин. Эмне үчүн эл чыкты 5-6-сы? Аягына чейин чыгаралы бул элдик толкунду, революцияны деген чакырык менен эле ылдый аянтка түшүп, ошол жерден тынч митингге ошол жерден башка бүт саясий лидерлер жүрдү. Бүт саясий күчтөр жүрдү. Ошолор менен сүйлөп, элди тынчтыкка чакырып, жана басып алууларды талаптоону токтоткула деген чакырыктар болуп, бөлүп жарууну токтоткула деген чакырыктар менен барган болчу. Сиз жөнүндө маселеге келсек дагы бир жолу да. Ошо 2019-жылдан баштап, жылдын аягында, жаңы жыл алдында улам тергөөгө чакырылып, анан бүгүн жаап коет экен, бүгүн камап коет экен деген абалды баштан кечирип аттыңыз сизчи. Кызыңыз кичекей, канча? 5-6 жашта, Ал наристе сезип аттыбы апасы ошондой эме кыйынчылыктан өтүп атканын? Кандай кабыл алды бала? Ал аябай зээндүү кыз. Төрөлгөндө эле аябай мындай зээндүү кыз да, сезип турат, анан аябай дагы сезимтал. Кээде туруп бир нерсени айтып койсо, ошол болуп калат да. Анан айтып коет эмеспи, наристе бул пенде болот депчи. Периште болот. Периште болот депчи, салып коет оозуна деп. Анан ошол убакта бизди сотко алып барганда кечке саат 2-ден кечке чейин кармап турушту ошол жерде тергөө ГСУда ийинде. Анан эле кечинде 9-да сотко алып кетишти, камайбыз деп. Анан мен сурандым, менин кызым менен коштошо алайын. Мүмкүнчүлүк бергиле десем, макул деди эле, бирок бизди машинелер менен алып келип эле киргизип кетип калышты. Же
соттун имаратына да киргизбей койду. Киргизсеңер мен коштошо алайын десем. Анан ошол жерден жактоочум Замир Жошов оперативдик кызматкерлер менен урушуп талашып атып, сиз азыр соттолгон жоксуз, сиз эркин жүргөн адамсыз, эшикке чыксаңыз болот деп, ал ошо мындайча айтканда бооруда окшойт да, жүрүңүз деп эле алып чыкты. Ошол жерден коштошуп алыңыз, Даригуша менен коштошуп алыңыз деди Замир. Анан чыгып коштошуп, мен чын айтканда коштошком да ошондо. Камайт эле деп эле ойлогонбуз. Ушунчага чейин барып атса, демек камайт деп эле. Анан ошол жерде курбуларым, кесиптештер баардыгына рахмат азыр учурдан пайдаланып айтып кетет элем да. Ушунчалык коомчу укуктун, ошо журналисттердин бир ынтымагы көрүндү ошол жердечи. Баардыгы туруп, жаңы жыл алдында болсо дагы, жаңы жылды майрамдап кетпей, баардыгы ошол жерден келишип, колдоосун көрсөтүп, ошого чоң бир ыраазычылык билдирип кетем да, кесиптештерге, баардык ошо жарандык активисттер жүрдү ошол жактарда, курбу курдаш, достор, туугандар, баардыгына рахмат. Анан ошол жерде айтып калышты, Даригуша кеткиси келбей койду дейт, машинеге отур десем, жок, мен ушул жерде турам деп, баягы ал машинеге отурса, сени көрбөй калчудай болуп, мындай сезип аткандай болуп атты дейт да. Анан мен келсем, соттонду саат 1-де бүттү, анан келсем уктап калыптыр, эртең менен туруп эле анан айтты, апа, биз сизге кечээ чемодан алып бардык эле сотко дейт. Сизди түрмөгө отургузалы дештиби деди. Вас хотели посадить в тюрьму деп эле. Анан ооба кызым десем эле, катуу кысып кучактап эле, унчукпай эле кысып кучактады. Анан мен менен баягы жүрүп калбадыбы, Котеш окуясынан кийин көптөр да айтып калат, эмне үчүн тиги Кой таш убагында Кой ташта жок эле деп. Ал жайында тайнеси менен тайтасына кеткен эле да, ал жай сайын кетет да. Ал убакта ошо тайнеси менен тайтасында болчу. Андан кийин келип мен менен жүрүп калды кээ бирим. Анан сурап калат эле, эмнеге сен бүт досторуңдун баарын эле түрмөгө камап атышат деп эле. Анткени Атамбаевдин досу жаманбы деп баягы зейиндүү бала да, ошентип калды. Анан азыр буюрса чоңоюп калды. Ушул жылы мектепке барыш керек, 7 жашка толот, 1-класска. Анан эми ошолордун келечеги, ошолор үчүн деп эле кылган ишин дагы ошолор үчүн болот да. Мисалы үчүн мен эмне үчүн менде көп ушул октябрдан кийин да кичине баягы көңүл калуу болду да саясаттан, ушул кыймыл аракеттерден. Биз өң болбойт экенбиз да деген бир маал убакыт болду да. Ушундай эле жүрсөк өнүкпөйбүз го. Мага эмне кереги бар анда мунун деген болду. Анан кайра туруп, мен болбосом ким деген. Меники ошондой да, такай. Мен болбосом ким кылат муну деп, анан жана баш отум менен кирип кылам да. Анан кайра кичине баягы процесстерди ойлоносуң, анализ кыласың, карабана жок, мен болбосом ким, мунун аркасында дагы бир жакшы эмелер жатат деп кайра баягы позитивдүү ойлонуп. Анан ошо балдардын келечеги, балдар үчүн деп эле баягы биз жүрөбүз азыр саясатка аралашып, активдүү өлкө. Ушу Кыргызстанда жашасын балдар. Бизден кийин бул өлкө кимге калат? Биздин балдарга калат, биздин неберелерге калат. Биз аларга кандай өлкөнү өткөрүп беришибиз керек? Уялбагындай, бүтүн, эркин, өнүккөн өлкөнү өткөрүп беришибиз керек да. Анын үчүн биз жооптубуз да. Ошо жоопкерчиликти сезип, анан ошо кылып аткан кыймыл аракеттердин баары ошо келечекке умтулган да, келечекке баа. Ата-энеңиз кыжалат болуштубу ошол күндөрү? Албетте алар кыжалат болду. Мен азыр истесем кээде өзүмдү дагы аябай урушам да, жемелеп. Ошо 8 күнү Кой ташта дагы чабуул болгондо, экинчи штурм болгондо аякта байланышты өчүрүп салышкан. Бирок мен эми бүттү, азыр баары штурм болот деп Кашкар Жунушалиев түшүп кеткенден кийин мен WhatsApp'тан атама жазып койдум. Байланыш пайда болгондо баары жетет дедим, окуйт дедим дагы. Ата, мен баарыңарды жакшы көрөм, Даригуша сизге аманат деп.
Анан байкуш атам аны окуп азыр ойлоп атам да, канчалык деңгээлде ал байкуштун абалы кандай болгон. Анткени көрүп атышат да, тиякта чабуул болуп атат. Анан бизди алып кетти. Кылмыш ишенич менен ИИМге алып бараткан жолду, ИИМге кирип баратканда баягы атамдан келип байланыш калыбына келди. кетейин кызым, амансыңбы, жооп берип койчу дейт. Анан азыр мен дагы ата мен ИИМге кирип баратам, өзүм жооп берем ошогондо деп коюп атам да. Анан азыр ойлонуп көрсөм, менин дагы кыялдарым эмеде, катуу. Анан ошо атамдын мисалы үчүн сезимдерин ойлоп турмун. Ал кандай сезимде болду, кандай сарсанаа болду депчи. Анан дагы жакшы ошондо апама жазбаганым аны. Апам баары бир эми атама караганда баягы назигирээк да, аял киши, ал баягы жүрөгүнө жакын алат эле. Бирок атам эмнеси менен баягы мага күч кубат берди. Эчтекени ойлоба балам. Өзүңдү кара, чындык үчүн сен билесиң эми өзүң акылдуу кызсың депчи. Ушундай жакшы, жагымдуу нотада бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы деп турабыз. Рахмат, чоң рахмат сиздердин да ишиңиздерге, ийгилик чоң. Рахмат Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчү, биз бүгүнкү маекти ушун менен жыйынтыктайбыз. Сиздер Кундуз Жолдубаеванын маегин Супер ТВ телеканалынан, ошондой эле serep.kg сайтынан жана биздин жаңылыктар Супер ТВ YouTube каналынан көрө аласыз. Дагы кимдер менен маекти көргүңүз келет, кандай ой пикириңиз бар, комментарийлерге калтырсаңыз болот. Сак саламат болуңуздар.